Нурзат Токтосунова жакыныңа чалып аны жакшы көрөрүңдү айт. Белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова көрөрмандарына кайрылып, ар бир күнүңдү кубанып тосуу керектигин эскертти. Бүгүнкү күн эле эмес, ар күнүңдү кубанып тосууну үйрөнөлү. Сен сага гана керексиң. Анда эмнеге жаман ойлорго алдырып, жашооңду уулап жатасың? Тур, силкин, өзүңдү кыйнасаң да чурка, кыймылда, күл, позитивге умтул, ойлоруңду оңдо, жакыныңа чалып аны жакшы көрөрүңдү айт. Ата-энеңди өп, балдарыңды кучакта. Жашоо кыска деп кайрылды Нурзат айым. Нурзат Токтосунова 1983-жылы 2-июлда Ысык-Көл облусунун Түп районундагы Ичке суу айылында туулган. 2005-жылы 25 февралда биринчи жолу эфирдин босогосун аттанган. Нур алып баруучулар мектебинин негиздөөчүсү. Маалымат Булак, Заман Чекиткейчи. Кайрат Кыргыз, кыйналып калдык баарыбыз эле. Ырчы Кайрат Кыргыз карантинден кийин кыргыз элине, көрөрмандарына кайрылып, жакшылыктарды, ийгиликтерди каалап, жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели деген видеосун бөлүштү. Кыйналып калдык баарыбыз эле, бирок ошентсе да чыдап, карантинди да көрдүк, эмкиде даяр болуп, алдырбай кетели эми. Оорубаңыздар, аман болуңуздар, алдыга эми деп билдирди ырчы. Кайрат Кыргыз Салмакеев маданияттын мыкты кызматкери «Жаштык кез» деген клибинен кийин эпатаждуу ырчы катары элге кеңири таанылган. Маалымат Булак, Заман Чекиткейчи.